Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабакта натуралдык сандарды кошууну үйрөнөбүз. Келгиле, эң жөнөкөй сан 1 менен баштайлы. 1 кошуу 1 канчага барабар болушу мүмкүн? Муну мындай чагылдырсак болот. Мисалы, бизде 1 буюм бар. Ал буюмду тегерекче деп алалы. Бул тегерекчени кызгылт көк түстө көрсөтөйүн. Бул буюмга дагы 1 буюм кошушубуз керек. Экинчи бир көк түс болгону үчүн экинчи буюмду көк тегерекче деп алдым. Аны бул жака коелу. Мына 1 кошу 1. Эми менде жалпы канча тегерекче бар? Оба, менде жалпы 2 тегерекче бар. Демек, 2 тегерекче. 1 кошу 1 бул 2ге барабар. Оба балдар, силер эжеке, биз түшүнүктүү болду деп жатасыңар. Келгиле, анда чоң сандар менен да мисал иштеп көрөлү. Кандайдыр бир белгисиз сан. Ал белгисиз болгону үчүн суроо белгисин коебуз. Демек, бул жерге суроо белгисин койдук. Бул барабар. Ошондо кандайдыр бир сан 2 кошу 3кө барабар. Белгисиз сан 2 кошу 3кө барабар. Канча болушу мүмкүн? Кана балдар, видеону токтотуп, өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Эгерде сенде 2 буюм болуп, аларга дагы 3 буюм кошулса, сенде жалпы канча буюм болот? Бул мисалды чыгаруу үчүн мен кайрадан тегерекчелерди колдоном. Демек, 1 тегерекче жана 2 тегерекчени алып келдим. Андан соң дагы 3 тегерекче кошобуз. Биздин тегерекчелер көк түстө болсун дейли. 1, 2 жана 3. Эми жалпы тегеректин санын табуу үчүн баарын кошуп санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жазып алсак да болот. 1, 2, 3, 4, 5 тегерекче. Ошондо 2 кошу 3, 2 буюмга дагы 3 буюм кошулса, жалпы 5 буюм болот. Демек, бул жактагы суроо белгиси 5ке барабар экен.